алейкум достор, кандайсыңар? Иштериңер жакшыбы? Көптөн бери болгондо бир акыркы 3-4 күндөн бери жумушка чыга электим. Бүгүн жумушка чыгып, силерге бир смена көрсөтүп берейин деп атам. Кечөө чыккам, аракет кылып. 2 заказ кылгандан кийин поездым келди. Центр катуу пробка болду го, жана Кремль жакта тосуп салып, центрга барып тыгылып калып, ошо менен желание качып, үйгө кетип калдым. Анан бүгүн дагы кайра смена силерге тартып берейин деп баштадым. Линия ачып коеюн азыр. Так, линия. Белес паркы. Белес паркын силерге сунуштап жүрөм. Парктын комиссиясы болгону 1%. Эгер ушул парктан электронный путевой лист алып иштесеңиздер 2% болот. Жана ошондой эле ушул парктан машина алып, трудовой договор менен иштесеңиздер болот. Экранда көрүп турган номерлерге чалып, толук маалымат алып кошулуп иштесеңиздер болот достор. Буга чейин неме боюнча жүрдүм, документтерим чогултуп, орус паспортун алган болчумун. Мындан жарым жыл мурун. Анан ошого азыр документтерди баягы полный бүт данныйларымды эми ошо орус паспортуна көчүрүп атам да. Ошон үчүн бүт чуркайт экенмин. Бүт өз алдынча чогултат экенмин документтерди. Правамды алмаштырып коеюн десем, правага справкаларды чогултуп, буга чейин биякта эч кайсы жерде учетто турбагандыктан, постоянный место жительства, постоянный пропискаң болбогондуктан, психотерапевтке барып печать бастырайын десең, психологду өтүшүң керек экен. Психологду өтөт экенсиң, анан психотерапевт печатьын басып берет экен. Анан наркологияга да барып печать бастырайын десең, то же самое. Буга чейин учетто болбогондуктан тоже бүт мачаң тапшырып, бүт анализ тесттеринен өтүп, анан печатьын басып берет экен. Аны алып ГАИге барсам, кечээ күнү барсам, ГАИ экзаменге деп койду. Вторник күнү экзаменге кел деп. ГАИге барып оформить этип, бүт тапшырып койдум. Экзамен вторник дейт. И только категория Б-ны эле ала аласың дейт. Менде БЦ категория болчу. С-ны окушуң керек дейт. Вот. Немени сурабай калып турмун, стажды. Стаж калат окшойт, анткени айтмакта, аны да стажың дагы калбайт депчи. Вот. Андан чыгып учетко туруш керек болчу, военкоматка барсам, очередь толтура. 3 райондун немесин бир районго кылып салып туруп, ошо менен киши толтура. Понедельник келем деп кетип калдым. Андан кийин жумушты баштагам, жумуш иштей албай койдум кечээ. Ошондо 2 заказ кылып, пробкага чыдабай бүгүн чыгып атам. Пока 0 заработок, 0 рублей, 0 заказов. Бүгүн кандай смена болот? Негизи эле бизнесте жумуш аябай слабый болуп атат. Азыр бизнеске чыгам дегендер болсо, не советую. Өткөндө бир смена ачып 21 заказ менен 13 000 иштедим. Экономдой эле. Мен Instagram көрүп жүргөндөр болсо билет. Ошондой короткий видеолор Instagram жакшы экен. Моментально чыгарып турат экенсиң, кандайдыр бир маалыматтар болсочу. Ошо эгер Instagramыңар бар болсо, ылдыйкы комментарийге коюп коем. Instagram баракчам, ошол жака кирип катталып Instagramдан көрүп турсаңар болот. Моментально бир күнүгө ошентип чыгарып турганга жакшы экен ал жергечи. Болгон нерсени сүйлөй берген. Бул жака YouTube болсо, монтип отуруп видео тартып, бүт общий картинаны чыгарыш керек да, тияктан болсо тарс эле чыгарып коет экенсиң. Ошол достор, саат 1:43 өттү, линия чыктым. Заказдар бүгүн кандай болот, жумуш кандай болот, ошол жөнүндө көрсөтүп берем. Классыңардан басып, комментарийге ойлоруңарды жазып, каналга катталып. Здесь, да? Сегодня открою. До свидания. Бисмилля, биринчи заказ менен Нахимовский проспектке келип калдым. Чо-то канча бир жарым сааттан ашык күттүм окшойт заказ үй жактан эле. Следующий заказ берип атат Мосренгенге. Алып кое беребиз. Бүгүн бир жакшы ниет менен чыктым эле. Вообще заказ пропускать этпейм деп. 1780 рубль. Так, следующий заказ жакын эле подача экен. Мосренгенге барат экен, 28 минутада. Ошол достор, жумуш ушундай болот пока что. Вообще негизи заказ пропускать этпей ала берсең, цепочка кылып берип атат. Бир заказ пропустил, все. Жарым саат, 1 саатка катытып коет атат. Анткени меники рейтинг да кичинекей, приоритет да кичинекей. Пока ушундай рейтинг 85 менен баштабадым беле. Баягы 89га көтөрүлүп туруп, кайра түшүп кетти. Бирөө таарынчак, бирөө эшик ачып бербей койду деп ошого таарынып калыптыр. Ошентип 3 звездочка басып коюптур. Ошо менен түшүп кетти рейтинг. Кайра 87ге түшүп калды, кайра 88ге көтөрүлдү азыр. Эми кайра көтөрүп келатабыз. Ата азыр 90 болуп калмакчы, ошол баспагандачы.
мосреңгейге келип калдым. Бала созуланып атат го. Кыздар да эле эшик ачып бер деп нагыла отурат го. Барганда тозолгондо ачып бербей койгом да. Түшүп баратканда ачтырды. Москва. Выползав переулок дейбиз. Следующий заказ берип атат. Бүгүн эмне? Заказдар эле сепочка го. Завишать этиликте 1539 рубльга пробка менен келдим. Чото пробка болуп атат. Буга чейин да бир заказ берген. Аны эле принимать этип койгом. Ат менен окуп келсем. Алты менен чыгып кетейинчи. Созуланды бала ошентип. Майли деп эшик ачып бердим. Кетти. Негизи эшик ачып берип эле туруш керек болуп атат. Пока мен рейтинг көтөрүп кичине бир тың болду чакта. Кээ бирөөнө өзүм дагы мындай лень болуп калат да. Эшик ачышча барып нагыла ачпай коем. Анан ошолор мага таарынып низкий оценка койсо болот го, рейтинг кайра түшүп кетип атат. Бул вообще центр жака барат экен. Кайсы район? Москва. Район Проспект Мира жака барат экен. Жок, даже Белорусский вокзал. 59 минута дейт. 1 саатта барат экен. 1 сааттан ашып барам да точно. 1,5 саатта барсам таң калбайм. Ошентип Яндекс ушундай көрсөтүп атат, анан бирок созулуп кетип атат убактысы. 1,5 саатка созулуп атат. Компенсация бербейт. Эчтеке вообще, короче. С вами едем. Выползав переулок, да? Кандай эле 1,5 саатка созулду. 1 саат 20 минут. 1 саат 23 минут. Пробка башталып кетти да анткениче. Мен билгемде ушу келгичекти, бияка жеткичекти. Пробка башталып кетти. 2788 рубль. Food City'ден мечитке, центральный мечитке келдик. Немеге келгенде уже пробка башталды. Смоленскийге, билесиң, Смоленскийде чыга беришке, Садовый кольцого туруп калат. Линиядан чыгып койдум. Дагы заказ берип болбасын деп. Кичине азыр могул жерде как раз Лукойлго барып неме кылыш керек болот. Бир кофе алып, кофе ичип, бет ошто бир сыра чайкап, жаман Смоленскийде Садовый кольцодо пробка тапып уктадым да кадимкидей элечи. Түш көрбөйдүм го. Ошондон где-то 1 сааттай перерыв кылып алып, анан иштей улантам. Да, с хорошего дня. Спасибо, всего доброго. Хорошего дня вам. Фух, 51 минута. 36 минута деп көрсөткөн поездканын башында. 1755 рубль. Пробка, жестко пробка болду. Еще жаган себелеп кетти. Себелеген жок, жакшы эле жаады. Неме? Өткөн уруп кетти ошого. 1 саат перекур кылып, кофе ичип, бир аз бир нерсе шам-шум этип алып, ишти баштадым. Саат 19:13 дейт. Пробкадан дагы бир жака барып катып алгым келип атат, бирок кыймылдап азыр бир заказ кылсам ошо менен тарап кетеби деп ойлоп атам. Заказ берсе ала берейин, иштей берейин. Пробка канча балл болуп атат? 7 балл дейт. Ё-моё. Чото мындай пробка болбой эле болчу эле го. Азыр 2 күндөн бери пробка катуу болуп атат го. 12 минута, где-то плюс-минус бир 3 километр жүрдүк. Короче, туда-обратно барып келдик. Отельден Красно-Белыйга барып ичкене бир нерсе алдык окшойт. Келдик. 1022 рубль. Кечээ күнү пробкада бир заказ алдым. 56 минута жүрдүк. Где-то бир 3 километр, 4 километрге жеткен жок. Бара турчу жери 6-7 километр болчу. Орто жолдон эле түшүп калды. Китай городдо. 56 минутага 738 рубль го. 701 рубль да. Ошондой мен жапты. Еще ал баратып ошо жетпей калгандан местасын точка Б'ны өзгөрттү да, Китай городкачы. Анан таксометр менен эсептеш керек болчу да Яндекс. Эсептеп да койгон жок. 738 рубль болуш керек. Көрсөтүп коюп коем экранга. Ошондой болду. Бизнес просто кээде мындай конкретно издеваться этип коет да.
так сонун немеге жаздым техподдержкага, ушундай не пересчитал. Прошу вас пересчитать стоимость поездки, так как увеличился этот время. Десем жок эчтеке. К сожалению, не можем да баягы эле ошентип жооп бербейт. Герасима. Курина, да? Так, Фили жакта эле жүрөм. 765 рубль, 12 минута тоже. Ушундай жаш кыздарды абайлап бир эшигин ачып берип, жакшы мамиле кылып койбосоң, ушулар коет да бүт низкий оценкалардычы. Баягы да бир школьницаны алгам. Анын артта да камера бар да. Телефонунда отуруп алып эмне кылып атат көрүнөт да камерадан конкретноч. Карасам оценка коюп атат школьница, бир 8-9 класс окуган кыз. Билгем да ошол чото оценка койду депчи эшик ачып бербей койгом да. Анан баягы камерадан карасам оценка коюп коюптур. Бир койду, ушундай койду да. Ошон үчүн ушундай малолеткалар, мондай балдар деле ушундай. Жаш балдар, мондай жаш кыздар, буларга бир жакшыраак мамиле кылып койбосоң, шакылдап оценка койгонду кыйын билет буларчы. Бүгүнкү күндүн эсебинен 6-чы заказ болду окшойт. Наоборот, ушундай мага короткий заказдар жакты. Баягы 21 заказ кылдым деп налынды беле. Наоборот, ошол күн жаккан мага. Көп кыйналбайсың, таштап коесуң ушундай короткий чык. Жана пробкада тыгылып, долгий заказ алсаң уйку келип жүргөндөн көрө. Дейин отсом, долгий берет. Шереметьево коюп атат. Терминалчысы 300 метрде. Муну шакта алабыз дагы. Шереметьево канчадан бери бар элекмин? Көп болду бар элегиме. Барып коелу. Платный дорога менен барат экен. Мындан азыр Рублевка чыгабыз, андан Римкатка чыгабыз, платный менен Шарикке кирип кетебиз, кайра Шариктен келебиз да жумушту бүтүрүп салабыз деп койду. Бүгүн бирок до конца иштейм дегем. Канча күндөн бери иштей электим да, кечээ күн 900 рубльга иштегем. Анан план чыгаш керек да, иштеш керек. План деген бар, күнүгө мынча иштеш керек. Баягы 12 000 план коюп койгом, 10 000, 12 000 иштесем деп. Анан эсептеп көрсөм болбойт экен андайчы. Бизнес болсо, расход дагы чоң. Кой, элдер айтат, 20 000ден иштеп атабыз, жок дегенде 15 000 кыл депчи. Все, анда мындай 15 000ден иштейм деп план койгом. Наоборот, артка кеттим да мен. Ошондон бери даже 10 000 иштей элекмин. 5 000, 6 000, 7 000. Кечээ күн 900. Едем в Шереметьево, терминал С. Да, все. Шереметьево, терминал С 3807 рубль дейт. Ушундан алчу элем, 680 рубль да? Же муну өзүнчө береби? Общий негизи ушундан алат окшойт. Вот эми парковкага кирели дагы. Ал жактан заказ күтөлү. Кайсы парковкага проводник берет болду экен? Биринчи парковкага берчи деп болот окшойт. Анан машинаны чайкап коеюн десем, бул жак шалпылдап атыптыр. Короче, азыр Москванын бир чети кургак, бир чети жан, ушундай болот. Биринчи парковкага проводник берип атат. Экинчиге берсе жакшы болмок. Биринчи парковкадан заказ алып, айланып келип, экинчиден сразу кирип кетесиң го. Алып кое берейин, ладно. Кеттик, дальше иштейбиз. Так, достор. Ленинский проспект 103-ке келдим. Следующий заказ берет от Лобачевскийге. Короткий заказ алып кое берейинчи. 3003 рубль, 303 рубль дейин дедим. Кое тур, артымдан машина келди, кирбей тур эми. Следующий заказ Новаторов метро жактан Лобачевский метро менен келген окшойт, метродон тозуп үйүнө жеткирет окшойм. Так, туугандар, айлам тегерен 13-я парковая келип калдым, Щелковская метрого. 1938 рубль. Саат 12:32 болду. 12ден кийин 0 заработок. 12 чейин
Канча болду? Обновление болду. 13.250 рубль дейт. Канча заказ дейт? 10 заказ, ровно 10 заказ мен 13.250 рубльга иштеп турмун бүгүн. То есть жана смена, бир смена. Ушу мен бүтүрөт окшойм достор. Уйку келип, монтип неметпей элем, просто мындай чарчап калдым. Кадимкидей башым тырышып, көздөрүм мындай жаш коюлган, бетим тырышып, бир кыз болуп барсам. Ушу мен бүтүрүп эле үйгө кетет окшойм. До конца до утра иштеп, эртең ночко чыгайын дегем. Что-то деньги вообще день окшошпой атат. Ночь жакшы болуп атат окшойт жумуш. Балдар да айтып атат. Ошол достор, бүгүнкү жумуш ушундай болду. Кызыктуураак бир нерсе деле болгон жок. Обычный эле смена. Кийинки видеодон көрүшкөнгө чейин достор, пайдалуу бир нерсе айта алдымбы, билбейм. Баш айланып калды уже. Классыңарда басып, ойлоруңарды жазып, эмне жөнүндө сүйлөп берейин, эмне жөнүндө көрсөтүп берейин, ошол жөнүндө да сөз жаза кеткиле. Ушундап окшош боло бербесин. Анан каналга катталып бассаңар катталып кеткиле. Кийинки көрүшкөнгө чейин.